Инжил китебинен мындай деп окуйбуз. Анткени Кудайдын баардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду. Бул жерде элчи Павыл баардык адамдарга Кудайдын ырайымы менен куткаруусу айкын болду. Демек куткарылып калгандар башкалардын куткарылуусуна өз жашоолору же жоруктары менен жолтоо болуп калбашы керек деп айткысы келген. Биз Кудайды тааныбаган адамдардан айырмаланып, жарыкты чагылдырып жашоого чакырылганбыз. Биз Кудай тандап энчилеген элибиз. Караңгы жашоодон анын керемет жарыгына, аны даңтап жашоо үчүн чакырылгандарбыз. Бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берди деп жазылган. Анда келиңиз, биз да башкаларга ырайым көрсөтөлү.